Кыргыздын Залкар уулу дүйнөгө аты таанымал белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов Талас областына караштуу Кара Бура районундагы Шекер айылында 1928-жылы 12-декабрда туулган. Анын чыгармалары Совет доорунда жаралса да, алар бүгүнкүдөй маанилүү. Анын кемеңгерлиги кечээкини бүгүн көркөмдөп айтып бергендигинде эмес, эртеңкини да көрө билгендигинде. Ошол кеме сүзүп барып айылыма, улуңам деп салам айтат энеме. Ошол кеме сүзүп барып айылыма, улуңам деп салам айтат энеме. Ошол кеме кусалыктын жарчысы, жан дүйнөмө жаралган го белекке. Сүзгүн кеме тынбай сүзө бергени, туйгун келип. Улуу жазуучу Чыңгыз Торокулович Айтматов 2008-жылдын 10-июнунда 80 жаш курагында каттуу оорудан кийин дүйнөдөн кайткан.